2025 жылдың 30 июнуна карата мамлекеттик карыздын жалпы сомасы 8 миллиард 384 миллион АКШ долларын түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу олуттуу деңгээлде өстү десек болот. 2024 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыздын сомасы 6 миллиард 559 миллион АКШ долларын түскөн. Ал эми бүгүнкү күндө ошол 8 миллиард 384 миллион АКШ долларын ичинен 37,5% бул мамлекеттик ички карыз. Ал эми калган 62,5% бул мамлекеттик тышкы карызга туура келет. Мамлекеттик карыздын олуттуу өсүп кетүүсүнүн бул жерде себептери бар. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттик кодекстин негизинде атайын өзүнүн нормалары бар да. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга жана мурда алынган карыздарды төлөөгө жумшап келген болсок, биз 2023 жылдан баштап республикалык бюджетти профицит менен бекитип атабыз. Ошол себептен биз мамлекеттик карызды 2023 жылдан баштап экономикалык ири стратегиялык мааниге ээ болгон инфраструктуралык инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана ошондой эле ички мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүүгө жумшап жатабыз.